Урматтуу айымдар, саламатсыздар, баарыңыздарга жаңы мастер-класс чыгып атат. Эми багы бул эми шиш менен пряжа менен токуган темада. Көп жыл мурун мен ошо бир сүрөттү таптым интернеттен. Ушундай кофтанын сүрөтү болуп неме көзүмө ушундай бир көрүндү да. Анан аябай издедим, схемаларын издедим, кантип токуш керек. Бүт информацияны издеп эчтеке тапкан жокмун. Бир эле сүрөтү жүрүптүр. Анан ошол сүрөттү карап бир ай ойлонуп, токуп, кайра сөгүп, кайра токуп, кайра сөгүп, ушул пробниктерин жасап, бүт көрдүм дагы. Анан кийин ушундай жакет токудум. Окшоштурдум эжекелер. Принцибин көрдүм да, мына жерде круглый кокетка экен, берде моундай жакасы бар экен. Анан ушу азиатский колосок, анан ушу жеңдерин ойлонуп отуруп, анан ушу жеңин кантип токуйт, сүрөтүн бүт карап отуруп, анан ушундай бир кофтаны токудум. Эми болсо мен сиздерге ушул жакеттин кофта, кардиган, билбейм даже кантип айтыш керек, кооз, өзүнчө бир кооз кийим айымдарга ылайыктуу. Ушуну мастер-классын сиздерге азыр көргөзүп берейин деп атам. Схемасы жок, бүт колго көргөзүп атам. Эми көбүнчө сүйлөп, анан кол менен көргөзүп, башкача айла жок, башкача түшүндүрө албайт экенмин. Схемасын тартканга эч бир эме жок, анткени мунун баардыгын схемасын тартыш үчүн мындай, кандай десем, деги мындай эмем жетпей койду да. Анан ойлойм, ошо бир эле интернетте сүрөтү жүргөн себеби да ошол болуш керек. Схемасы жок. Муну эми отуруп алып эле түшүндүрүш керек. Анан эжекелер, эми мастер-классты баштайлы. Мен бүт башынан баштап, бүт токуп, анан бирке эмелерин жанагы башка өңдөө жип менен бир аз токуп, ошо оң полочкасын сиздерге көргөзүп, анан ошо принциптерин баарын түшүндүрүп беремин. Биз менен бирге болуңуздар. Бул мастер-классты оор көрбөңүздөр. Эми аракет кылса, муну токуганга мындай принцибин түшүнсө оңой эле. Анан биз менен бирге болуңуздар. Биздин YouTube каналга катталып, башкаларга дагы айтыңыздар, бекер сабактар болуп атат деп. Эми ошо мен токуганды көргөзүп берейин сиздерге. Урматтуу айымдар, баарыңыздарга дагы бир жолу салам. Жаңы мастер-класс. Мен эми көп жыл мурун, ушу 7-8 жыл мурун ушундай кофтаны, жакетти токугам. Эми сүрөтүн интернеттен сүрөттү көрдүм, абдан жакты. Ушунчалык сонун кофта, апапак өңү апапак экен. Анан токуйын деп изденип схемасын таппай койдум да, такыр кантип токуйт. Анан кийин бир айдай ойлондум, абдан эметтим, анан ар кайсы варианттарды көрдүм, токудум, сөктүм, кайра токудум, кайра сөктүм. Мен ушул эмесине жеткириш үчүн мен бир ай эметтим. Тока албайм деп айтпайм, мен уже токуп бүт үйрөнгөн эле эмем да, анан болгону ушуну кантип токуш керек деп түшүнө албай койдум. Анан кийин ойлонуп, анан токудум. Бул монун сүрөтү негизи азиатский колосок деп коет. Интернетте азиатский колосок деп эметилет да, токулат. Эми абдан сонун да, жакет, кофточка, кардиган, жакет, кандай дейин билбейм, ушул атын каалагандай айтса болот да, эми коло сайбай. Пехорка, верблюжья шерсть деген пряжаны алып, анан токудум. Анан моундай эле жөнөкөй эле спица алдым. Магазинде сатылат. Могусу калыңыраак болуп турбу, будан жукасын алып, булардын размерлери ар кандай. Эми магазин, сиздердин магазиниңерде кандай сатат, ошондой эмени алыңыздар дагы. Мен будан жукараак спицаны алып, азыр муну токуп баштадым. Токуп, азыр ушул эмени көргөзөм да.
эжекелер, мен баарыңыздарга эми чыдаңыздар айтайын дейм да. Анткени мен эми тим эле схемасын сиздерге тартып эле көргөзүп коеюн десем, эми невозможно да, эми тартыш кыйын мунучу. Буну эми только колуң менен көргөзүп, тилиң менен сайрап эле түшүндүрүп бербесе, калган эч бир айласын таппай койдум да. Мен схемасын тартайын деп анан эметкенче эмете албаган, такыр тарта албаган. Ошон үчүн, наверное, интернетте дагы мунун схемасы жок. Ошон үчүн мен азыр сиздерге отуруп алып 1 саатка жакын түшүндүрөмүн. Биринчи могу жерге мен планкасын токуп алдым. Планкасын будан дагы калыңыраак кылсаңыздар болот. Будан ичке кылбай эле койгула. Мен буну мынча ичке кылганым, бир 2-3 сантиметр кылган себебим, мен муну күрчөк кылам да. Бул кроп болот, бул башкача кофта болот, бирок могул бунун эле основасы. Мына могул мен могу жерине чейин токуп койдум. Да. Мына ушу колтугуна чейин, мынакей, жеңге чейин да. Мына жеңине чейин токудум. Бул алды жагы, оң жагы да, эми оң жагын токудум. Ушундай эле окшош бул жагында деле болот. И жеңи деле дал ушундай эле токулат. Болгону берден тигилет. Эми азыр рети менен түшүндүрөйүн. Мына мен мындай планканы токудум. Мынакей. Берде планканы токудум. Бул эми тигилгенден кийин мына жактары үтүктөлүп, баары түздөлөт. Планкасын токудум. Анан планканы токугандан кийин могу жери мен метр менен сиздерге түшүндүрөм. Анткени берде мен сразу мындай жипти көргөзүп кетейин. Classic Alize Lana Gold. Lana Gold Alize Classic деген турецкий жүндү алдым. Эме жүн деп коем, мен жипти алдым. Калыңдыгы моундай, мынакей. Ушул могундай схемеге, сүрөткө абдан ылайыктуу экен. Эми ушун эле алдым дагы, анан могу жери 35 сантиметр могу жери. 35 петля. 35 петля. Так, жакасына 4 сантиметр кетти, и бул жагына 20 сантиметр кетти. Ошону менен 24 сантиметр, мына жери 24-25 сантиметр болот да, мына кокеткасы. Мына жагы эжекелер. Мына жери. Мына ушу жери. Бул бак эме бос болуп көрүнбөй жатыр болуш керек. Мен буга көргөзөйүн. Могу жери, бул жерден бул жерге чейин 24-25 сантиметр. Бул кокетка деп коет. Кокеткасы. Бул жактан азиатский колосок. Тон баштап бул жака чейин. 55 сантиметр. Бул жагы 20 сантиметр, бул жагы 55 сантиметр. Так, түшүндүк, Бул жагы 55 сантиметр. Мына планкасын айтып атам мен. Бул жагы биягына чоюлат, андан да көбүрөөк болот. Мына планкасы берден берге чейин, берде 55 сантиметр, бери 20 сантиметр. Бул түшүндүк, эжекелер. Анан кийин планкасын токуйсуздар, эжекелер, мына жерге чейин. Бул жагынан сүрөттү, бул жагынан башталат. Планкасын токудуңар, берге чейин келдиңер, мына жерде жакасын бөлөбүз. Берде 10 петля жака. Бул жака кетип туруп 25 петля бияка кетет. Моундай жип болсо, эжекелер, моундай жип болсо. Будан калың, будан жука болуп калса, анда мына жактар келишпейт. Ошон үчүн мен сантиметрин айттым. Анан мына жерге келгенде, бул жактан баштап биз азиатский колосок деген сүрөтүн салабыз. Ошондо мына жерден 6 петля алып туруп, өйдү жака 10 катар көтөрөбүз. Кайра бияктан 3 петляны бөлүп туруп, бияктагы 3 петляны алып туруп, кайра көтөрөбүз. Ушинтип өтүп, биз берден ошентип многу эмени өзүнүн основной сүрөтүн токуп кетебиз. Бул жака жеткенден кийин, мына жерге жеткенден кийин, так азыр бул жака жеткенден кийин, бул жактан
могу жактан келгенде. Бияка бир катар алып кетебиз дагы, берге жетебиз дагы. Могу жерде укороченные ряды дейт, укороченные ряды. Бул жакасын токубайбыз, бул жакта жакасын токубайбыз дагы, бул жака алып кетебиз кайра. Кайра биягынан дагы бир катар, үчүнчү катарды токуп туруп, берги жакасын алып кетебиз. Кайра жакасын биягынан арт жагынан, сол жагынан токуп, кайра бул жагына келебиз дагы, анан могу жактан баштап, эметебиз, токуп баштайбыз. Уже азиатский колосокту ич жагынан токуйбуз. Мен азыр бул жагынан көргөзөйүнчү, мен такыр сиздерге көрүнбөй жатыр деп ойлоп атам да. Мынакей, көрдүңүздөрбү? Мына, ошондо, мына бул жагына 4 катар кетет, мына ичине 4 катар кетет да, анан могу жерде укороченные эти ряды деп коет. Ушул жерде 4 катар, анан бул жерге келгенде бул жагынан токуйбуз. Мен сиздерге азиатский колосокту дагы түшүндүрүп беремин өзүнчө. Бунун өзүнүн эмелерин, сүрөттөрүн өзүнчө кичинекей мындай образец менен токуп берем. Бул жерге биз токудук баардыгын. Бул алды жагы. Эжекелер, мен азыр башка жактан ракурсту башка жакка коеюн дагы, анан алысыраак жерден дагы сиздерге көргөзүп берейин. Мен абдан аракет кылып атам сиздерге көргөзөйүн деп. Мындай кылып түшүндүрөйүн. Мынакей. Мына могуну токуп бүткөндөн кийин, могунун бул сүрөттү кантип токуш керекти мен өзүнчө анан аягында түшүндүрүп берем. Азырынча могу бирөө, могу жагын көрүңүздөрбү? Мындай көргөзөйүн. Могу жерин көрүңүздөрбү? Бул бир азиатский колосок. Мынакей. Көрүңүздөрбү? Будайдын башына окшош болуп атат да, ошон үчүн азиатский колосок деп койгон. Мындайынан токуганда бул жака сүрөтү түшөт. Анан ич жагынан минтип токуганда, бул жагынан минтип токуганда, ич жагынан токулат да. Ошондо бунун катарлары мындай түшөт да. Ошону экөөнүн эметипчи, ушундай сүрөтүн деги эле ушундай сүрөтүн кылыш керекпиз. Анан кийин эжекелер, могу жеринде мындайынан токуп бүттүк да, биягына жеттик да. Анан бул жерде бир катарды мындайынан алып кетебиз. Эжекелер, алып кетебиз, бир катарды алып кетебиз, ич жагынан. Алып кет. Анан мен мына жерге жипти белгилеп койдум. Мына жерди көрүңүздөрбү? Мына жипти. Ушул жакасына келгенде, ушул жерде биякты токубайбыз. Могу кандай кылсам сиздерге? Так. Мындайынан. Буралып атат эжекелер, тура кабыл алыңыздар. Так, берге жеттик. Могусун токубайбыз, мына жерин токубайбыз. Кайра бияка кайрылабыз. Кайра мындайынан кайрылып келип, экинчи катарды алып кетебиз. Кайра үчүнчү катарды ич жагынан токуп туруп, кайра берге келебиз дагы, буну токуп туруп, мына мойнун токуп кетебиз. Кайра мойнун токуп туруп, бияка кайрылабыз дагы, бундайынан 4-чү катарды алып кетебиз дагы, анан бул жакка которобуз да. Анан могу жакта сүрөтүн бул жактан баштайбыз. 6 петля алып, өйдү жакка 10 катар токуп, кайра биягынан 3 петляны бияка калтырып, 3 петлясын бул жакта 3 петляны алып туруп, кайра 10 катар. Муну мен сүрөтүн анан сиздерге түшүндүрүп берем. Так. Биринчи азиатский колосокту токуп бүттүк. Бул жерге жеттик. Бул жерге жеткенден кийин бул жагын кошо токуп кеттик. Бул жагын токуп туруп, мына жерге жетебиз. Ошондо мына жердеги кокеткасын ортосуна келебиз да. Мен мисалы 25 петля алсам, ошондо 13-чү петля. 10-чү петляга жеттип, ортосуна жеттим. Но кокетканын ортосуна жеткенде, кайра укороченные ряды деп коет, бияка кайрылабыз. Экинчи катарды бияка алып кетебиз.
кайра токуйбуз. Иш жагынан кайра келебиз дагы, мына но жерге келгенде бул жерден биз дагы ушул жерде кайра укороченные ряды дейт. Мына 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 будайдын башы, азиатский колос 7-чи будайына дагы токулбайт пока. Тим коебуз дагы, эми бияка кайрылабыз кайра. Кеттик, токуп, кайра иш жагынан токуп келтирип, бери токуп кетебиз, бияка келебиз. Могу жерде укороченный болгондо, бул рядты дагы алып кетебиз дагы, и биякта мойнун дагы, мына жерде воротник мойын жакасында токуп кетебиз. Кайра кайрылабыз дагы, мындайынан токуйбуз, мындайынан бир катарды. Кайра кайрылабыз да, бул катарды токуйбуз, бул жака жетебиз, биякта жакасында токуп кетебиз, кайра кайрылабыз дагы, бысмылда деп, мына жерден будайдын, азиатский колосоктун биринчи будайын токуп кетебиз, 10 ряд өйдө жака. Ушинтип токуйбуз, бияка келебиз. Бияка келгенден кайра мындайынан кайрылабыз да, бүт но будайлардын башын кошобуз, биринчи катар кошуп кетебиз да, мына жерге жака келебиз. Жакага келгенде жакасын токубайбыз да, кайра кайрылабыз дагы, бул жакты токуйбуз, 3-чү катарды токуп туруп, иш жагынан 4-чү катарды токуйбуз, жакасын кошо токуп кетебиз да, кайра бияка кайрылып туруп, кайра токуп кетебиз дагы, бул жагынан кайрылып туруп, бул жактан сүрөтүн баштайбыз. Ошону менен могу жерде кандай токусак, ушинтип эле бул жака да ушинтип токуп кетебиз. Могу будайдын башы, мына мынтип жакыныраак көрсөтсөңчү. Мына 4 будайдын башы, мына 1, 2, 3, 4. Ушул 4-төнүн ортосунда берде 4 катар, бул жерде 6 катар болот. 6 катар болуп кетет берде. Анткени берден кайрылабыз. Көрүңүздөрбү? Ошон менен берде кайрылгандан кийин 6 катар болот. Мына даже мына жеринде көрүнүп турат. Мынакей. 1, 2, 3, 4. Берде да бир катарды мен токой элекмин. Пока токтотуп турум. Ошондо мына могулардын ортолорунда 4 катар. Бир укороченный ряд, но жакага жеткенде кайра кайрыласыздар. Бул жакта 6 катар, берде 2 укороченный рядтар. Ошондо 4 катар кошулат берге. Берде 1, 2, кайра могу жеринде, кайра бияка кайрыласыздар. Дагы 2 катар кошулат. 1, 2, 4 катар. Кайра 6-чы катар биягынан келет, биягынан буралат дагы, биягынан башталат мына жерден. Окшош эле болот. Эми бул биринчи эмеси. Алдындагы полочкасы. Биздин жанагы төш жактагы полочкалар. Мынакей. Мынтип караганда бул бираз эле бунун калыңдыгы башкача буга караганда, ошон үчүн бул бираз эле кичирээк болуп турат. Бирок сонун жакшы эле. Мынакей. 4 сантиметр эле кыска болуп экен. Эми мынакей, берге чейин жеттик эжекелер. Мына жерге чейин жеттик. Мына жерге чейин жеткенден кийин мына жер эми биз мына жеттик берге. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Мына жерде 6 будайдын башын калтырабыз. Мына ошо спицада турат. Бул мына жактагы эмелерди, бүт петляларды биз жаап салабыз. Башка жип менен, башка өңдөө жип менен жаап коебуз. Анан бул болду. Бул жака биз тийишпейбиз, эчтеке кылбайбыз. Жеңин токуп бүткөнчө бул жөн эле турат. Биз жана жаап коебуз да,
булардын баарын токубайбыз. Башка спицага эми мен жана санаганда бир 81 петля менин ногу жибиме санадым мен. Мисалы 81 петляны буга башка жип менен набор кыласыздар. Мындай эле аласыздар, минтип, мынакей, минтип. Мынакей 2, 3, 4, 5, 6, ушинтип 81 жөн эле набор кыласыздар, 81 петля. Мисалы, сиздер өзүңүздөр карайсыздар, өзүңөрдүн жибиңердин калыңдыгына, өзүңөрдүн эмеңерге. Менин вариантымда мен 81 петляны алам дагы. И мына бирде 6 будайдын 6 башын биякта калтырам. Могу жерде мынау спицанын башы болот да бери. Анан мен бул жактагы спицаны, бул жактагы наборду, жиптерди могу катарында, биякта жиптерим бар да, бул бошойт да, бул жагы, спицанын башы бошойт да. Мисалы, ногу бошоду. А бул жакта мен жиптерим. Ошо жерден мен 81 петляны бай илмектерин токуп кетем. Токуп кетем дагы, анан токуп эметкенде бул спицаны алам дагы, и могул эме менен жеңин токуп кеттим. Мынакей. Берден көргөзөйүнчү. Мынакей. Могу жерде тигилиши бар. Мисалы, мен мындай кылдым да. Мынакей. Мисалы, но жерде 6 эмени калтырдым. Анан бул жаана мен набор кылдым дагы, и могундай жеңди, мындай жеңди, мындай калыңдыгын жеңди токуп кеттим. Өзүнчө токуп кеттим. Бияк жабык. Биягында жаңы жиптерди набор кылдым. Жаңы жиптерди башка спицага набор кылып туруп, анан бул жаана мит кошуп кеттим да, анан спицаны, вспомогательный спицаны алып салдым. Жардам берген спицаны алып салдым дагы. Могул спицаны, бер жабыкта петлялар, бул бошоп калат. Ошо менен мен бул жагын токуп кетем. Анан башталат берде будайдын башы. Ушундай эле токуп берем, и могундай жеңди токуп коем. Жеңди токуп коем дагы, анан кийин бердеги 6 будайдын башын калтырам дагы, бул жагын жаап салам. Жабам дагы, анан мына жерин тийип коем. Мына жак бул жең кетти. Мынакей, эжекелер. Могу жерден мен тигип койдум. Мына жерден иш жагынан мындайынан мен тигип койдум. Көрүңүздарбы? Тиктим. Тигип койдум да, бул болду. Сүйүнүп эле калабыз, анткени жеңин бүтүрдүк. Жеңин бүтүргөндөн кийин, эжекелер, жеңин бүтүрүп койдук да. Бул жакта спицада 6 будайдын башы, мына жакта кокеткасы туру. Анан биягын жаап койдук, жеңин тигип койдук. Бул жерден биз жанагы башка өңдөгү жип менен бери жаап койгонбуз да. Аны сөгөбүз дагы, кайра мына жерде ачылып калган петляларды, но жаныбыздагы жаңы спицага митип салып кетебиз. Дагы. Анан бул жактагы спицадагы петлялар бар да. Ошодо петляны митип токуп кетебиз да, муну бошотобуз. Бошотобуз дагы, и болду. Бул жагын токуп кете беребиз. Мына жерде будайдын башы 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Арт жакта 7 будайдын башы. 7 катар. Мынакей эжекелер. Берде 4 катар болуп атпайбы? Мына 4 катар. Биз ушундайдан 7 кылабыз, арт жагына. Арт жагына 7 кылабыз. 7 кылабыз. Токуйбуз. Отуруп алып, шашпай, бүт санап. Укороченный рядыны унутпай. Ушинтип кете беребиз. Ошондо жакасы ушундай кичикей болот. Могу жагы өзүнчө эмеси чоңойот. Мына жагы өзүнчө размери, а бер болсо ушу мойдон кичикей болдон калат.
Анткени моюнда жака бизге чоң кереги жок. Анан кийин биз келебиз, кайра эле мына много жерге келебиз. Берде эми сол жеңин кылыш керекпиз. Сол жеңин кылганда кайра эле могу жерде башка жиптеги өңдү жабабыз дагы петляларды. Эми башка спицага деле салып койсоңуздар болот, бирок мешать эте берет да, спицасы чыгып кетеби, дагы бирдеме кылып жылып кетеби. Мен берди жөн эле жаап коем. Жаап салам. Вообще сөгүлбөй тургандай кылып. Болду, бул ошомойдон бияга ачык турат. Бияга току элек. Анан жанагындай кылып туруп эле спицаны алабыз. Буга кайра мисалы 81 петля, мен мисалы 81 петляны менин ногу жибиме каратып атам. Дагы да көрүңүздөр. Анткени жеңин же кыска кылсалып, же узун кылсаңар вообще болбойт да. Мисалы көбүрөөк петля алып калсаңыздар, ана минтип муну эми минтип бүктөй албайсың да, же кырка албайсың. Ошон үчүн ногу жеринде саны эми ногу жердеги канча кылсаңыздар, ушул жерден эми 3 будайдын мындай баштары, 3 болуш керек да. Жеңи бир 3-4 будайдын башына чоңураак болуш керек. Мен могу жерде баягы коркуп экөө деле ашык кылгам, экөө деле. Мен 4-өдү кылыш керек болчумун. Ошондо 3-4 будайдын башын эми мындай да, кандай да көргөзсөм сиздерге. Мисалы, могу менин жеңим. Мына мен жеңди мынакей кылдым, мына жең. Мондай нормально турабы? Ушундай нормально. Мынакей. Ушундай нормально. Могундай болбойт. И могундай болбойт. Турабы? Ошон үчүн биз ушу жерге чейин жеткен бул тура эле болот. Мына ушул жерге чейин жеткен тура болот. Бул жеңи мынакей. Ушундай жиптен жасасаңыздар, ушул жип менен жасасаңыздар, калыңдыгы жеңдин мына ушундай болот экен. Бул жип менен жасасаңыздар, мындай жип менен, бунуку бирке ич керек болот. Мунун анткени жиптин калыңдыгы башка. Байкадыңыздарбы? Ошон үчүн, мисалы, жеңди мен ноудан жең жасасам, мен жеңин так. Эми в принципе можно, 4 катар нормально эле болот экен. Эми бирке широкийраак болот экен, но это нормально. Много жипке нормально. Анткени мен азыр могу жерде планкасын, анан могу жерин да кошпойдум да. Могу жерин сразу эле жабасыздар, 1 катар кылгандан кийин. И могу жерде планка болбойт. 4 катар жеңге нормально эле экен. Так. Эми мен много жип менен жасасаңыздар, мен прям сиздерге эмени көргөзүп атам. Так. Кандай кылып эмет берсем, мынакей. Эми биз азыр много эме жөнүндө сөз кылып атабыз, Дагы деле бул жеңди берден токуп бүттүк. Берин жаптык, тигип койдук. Сол жеңи бүттү. Могу жерди спицада туру. Берди жаппайбыз, анткени бул жанагы кокетка. Биякты жаппайбыз. Бул спицада туру. Могу жагын эле жаап койдук, бери тигип койдук. Кайра могу жердеги башка өңдөгү жип менен жаптык да. Башка өңдөө жипти сөгүп, спицага кийгизип, вспомогательный спицага, анан токуп кетебиз. Токуп кеткенде мына могу биригип калды. Могу будайдын башы бир жагы мынакей биригип калды. Биригип калды дагы, бирге чейин бүт токуду дагы, анан могу жерден баштадык. И токуп кеттик. Биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү башты ошондой эле токуп кетебиз дагы, анан берде планкасын токуйбуз, берден аккуратно жаап коебуз. Болду. Эми кофта даяр болду. Мынакей. На. Жашнакай сонун кофта. Токуса болот. Бул эми башында деле ошо мындай 7-8 жыл уже кийип койдум, эжелер, точно кийип койдум да.
Адан может бир аз көбүрөөк эчтем кылган жок. Көйнөктүн үстүнө, шымдын үстүнө, футболканын үстүнө, тим эле аябай фыр көйнөктүн үстүнө деле тим эле түрлүү магазинге чыксам деле, базарга чыксам деле, чоң конокко чыксам деле каерге кийбейин токтотот дагы сурайт, кантип токудуңуз деп. Ушунчалык кооз сонун жакшы колдонуңуздар эжекелер. Мен азыр сиздерге эмелерди токуп берем азыр. Многу азиатский колосоктун эмесин азыр экранды бияка жакыныраак коем. Анан сиздерге токуп беремин. Кандай кылып токудум, бүт түшүндүрүп берем сиздерге. Анан кийин многу мен укороченный ряды деп атпаймынбы? Ошо укороченный рядын да көргөзүп берем азыр эжекелер. Мен ойлоп атам, мен сиздерге мындай түшүндүрдүм деп. Эми башкача айла жок да, мен аракет кылып атам, аябай аракет кылып атам сиздер түшүнсүн деп. Эми мисалы бирдемке суроолор болсо комментарийге жазсаңыздар. Анткени мен многуну кроп кылып токуймун. Бул башка болот. Просто многунун основасын алып туруп, муну мен жеңи жок, башка мындай колумда эле сразу эле чыга тургандай кылам да. Эми черме эмес, бирок кроп деп коет. Кроп дегени баягы бул четинен чөн эмеси кол чыгат да жөн эле. Кенен анан мындай үстүндө накидка сыяктуу болот. Эми муну токуганда мен өзүнчө мунун видеосун сиздерге тартам, анда да дагы түшүндүрөмүн. Бирок многу кофтаны мен аябай аракет кылып атам, ошо бир сиздер дагы үйрөнүп, анан ушундай бир нерсени токусун деп аракет кылып атам. Мен эле билип эле анан кийин ошо элдин мыктысы болгум келген жок. Баардыгыңыздар ушул эмени үйрөнүп, анан ушундай кийимдерди токусун деп мен эметип атам. Өтө кооз да, мен мунун сүрөтүн көрүп эле уктабай калгам. Анан мен сиздерге ойлоп атам, сиздер да токуганча уктабайсыңар деп. Өтө мындай кыйын көрүнгөнү менен жеңил эле. Болгону мына азыр түшүндүрөм, каерден эмне кандай кылыш керекти, жакыныраак азыр экранды коюп. Мынакей планка. Многусу. Могу жери. Мен баягы сиздерге көргөзүп берейин деп берде 18 эле петля алдым. 6га бөлүнүш керек да. Мен 6 эмени 10 катар өйдө жака көтөрдүм. 10 катар өйдө көтөрдүм. Эми бул жагынан үчөөнү алам, 3 петляны алам. Мынакей. 3 петляны алам дагы, кайра мынтип которуп, эми узак болот азыр көрүңүздөр эми. Бул видео узак болот, анткени бул кофта эми чыдап коюш керек. Бул үйрөнүш үчүн. 2, 3. Бул жакта өйдө жака токулгандан дагы 3 алабыз. 4, 5, 6. Мынакей, эчекелер. Эми кайра 10 катар өйдө көтөрөбүз. 10 катар көтөрөбүз, 10 катарды санабай эле койгула. Мен баштаганда отуруп алып, ушу ичимен санай берип. Эми мына жерди карасаңыздар, мына эме кромочная петля деп коет. Ушул кромочная петля 2 катар. Могудан 5 болсо эле 10 катар токуп койдук деп эле ориентир кылсаңыздар болот. Мен ошентип эле анан кийин убакытты чойбой, улам санап, 10ду кылдымбы, же 8ди кылдымбы, же 12ни кылып салдым деп кейип отуруп, анан аябай кыйын экен деп, анан кайра ойлонуп эми кромочныйдан эле санай бербеймин деп, жумушумду аябай жеңил кылдым. Мен көп жылдан бери аябай көп нерсени чогултуп, үйрөнүп, анан кийин баары деген бир видеого, мен көп жылды бир кичекей видеого, 1 сааттык видеого киргизип атам, эжекелер. Бул аябай чоң минет негизичи. Ошону туура кабыл алып, эметип коюңуздар. Көрүп коюңуздар аягына чейин, шашпай. 2-3 жолу көрүп койсоңуздар дагы болот, анткени бул мисалы мага бирөө ушундай кофтаны ушинтип көргөзүп сүрөткө тартып берсе, мен карап эметмедим. Бирок мен 1 ай улам баштап, кайра жакпай, кайра сөгүп, чынын айтканда эми чоң менет кылдым да, анан бүт ошонун баарын санап, кагазга жазып,
өзүм үчүн. Анан эми болсо мындай видео катары эле сактап коеюн деп атам. Сиздер муну, если мындай эмени кофтаны токуп алсаңыздар, түшүнүп менин видеомду, бул аябай чоң ийгилик болот мен үчүн. Ошон үчүн токуңуздар. Эми ушинтип азиатский колосок ушундай токулат. Мен 10 катарын токуп койдум. Эми бул жака мынакей 1, 2, 3. Сол жактагы шиштен биз 3 илмекти петляны алып кетебиз. Анан оң жактагы шиштен жана 10 катарга көтөрүлгөндөн 3-өн алабыз. 3-өн алабыз дагы кайра 10 катар өйдө жака токуйбуз. Ошондо бул мындайынан эңкейип кетет, көрдүңүздөрбү? Ошондо будайдын башы болуп калат экен. Азиатский колосок деп коет. Ошону мынакей ушинтип азыр мен узак кылып сиздерге көргөзөм, ошо түшүнүктүү болсун деп. Интернетте орус тилинде бар, мен сиздерге кыргыз тилинде түшүндүрүп берейин деп атам да, эжекелер, аябай аракет кылып атам. Ошон үчүн чыдап коебуз, мейли. 10 катарын ушинтип токуйбуз өйдө жака. Эми мындай көзүңүздөр менен уже көрүнүп калат да. Ошо болду, 10 катар болуп калды. Жок десеңиздер, биягынан митип карап туруп, анан кийин кромочный илмектерди, петляларды санасаңыздар 5 болот. 5. Бир өйдө жакка чыккан кромочный петля бул 2 катар да. Ошондо бир петля 2 катарды көргөзөт. 5 петля болсо, мынакей 1, 2, 3, 4. Мен дагы бир катар минтеп токуп кетем. 5 болуш үчүн. 5 10 өйдө жака 10 катар болот. Бул өзгөчө сулуу, аябай сонун. Эми мен чынын айтайын, каяка кийбейин, обязательно 1-2 айым сурайт да, сонун экен, кантип токудуңуз деп. 1, 2, 3, 4, мына 5-чи эми. Анан кийин кызыгат. Аны мен түшүндүрөм, бирок жок, мен түшүнбөй калдым. Ошонун бир схемасын бербейсизби дейт. Схемасын мен өзүм билбейм. Анткени мен муну сүрөттү карап эле токудум да. Эми азыр мен орусча айтканда на пальцах эле түшүндүрүп атамын. Ошо бир көрүп алыңыздар, эчкелер. Эми жаныма отургузуп токтойн десем, буну дегиле эң аз дегенде бир 10 күн токуш керек. 10 күн мен жаныма эч ким отурбайт. А мындай болсо, сүрөт аркылуу көрүп токуй бересиздер. Колдонуңуздар. Бунун баарын сиздер үчүн баарын сактап калайын деп видеолорду тартып атам. Ошондой эмелерди токуп, кооз болуп, аябай чебер болуп, акча табып, заказ, ушул кофтага заказды көп сурашат, бирок мен колум бошобойт деп отказ кылам да. Чынында колум бошобойт. Эми 10 күн бир кофтаны токуп отура албайм, анткени башка жумуштарым бар. А сиздер болсо үйрөнүп, үй бүлөңүздөргө, эми бунун техникасын үйрөнүп алсаңыздар, многу азиатский колосок менен не бир сонун нерселерди токуса болот. Мен дагы көргөзөм сиздерге. Мен өзүм көп колдондум. Чермелерди да токудум, кардигандарды токудум, шарфтарды токудум. Адамдагындай кофточка, бунан эми абдан узун кылсаңар пальто болот, ал үчүн 1 ай токуш керек. Бирок өзүң үчүн кылып койсо болот. Пальто кылыш үчүн калыңыраак жип аласыздар. Батта бүтөсүздөр, мындай эмеси көрүнгөнү да өзүнүн негизи товарный эмеси жакшы көрүнөт да. Анан бул жуканы токугандан жадайсыздар. Анткени дагы бир нерсени айтып кетейин, бул аябай жипти көп талап кылат. Мога эле бир 10 моток кетти, 1 кило, бир 800-900 грамм кетти.
ошонча көп жип талап кылат. Ошон үчүн ошого расчет кылыңыздар да, анан 500 граммдан бул 500 грамм жетпейт. Көбүрөөк жип алып коюңуздар. Эми запас менен 1 кило точно алып коюңуздар. Ошо Ализе много Ализени азыр. Так, Ализе Lana Gold Classic. Ушудан 1 кило аласыздар. Артып калса эчтемкеңиз жетпей калган, өтө жаман да. Артып калса да бирдемке токуп коесуздар. Мен такай алам, запас менен алам. Но 800 граммдан ашыгыраак болуп калышы мүмкүн. 1 кило точно кетпейт, но все равно запастап алыңыздар. Мындай кофтаны токуйм деген киши негизи уже расчет кылыш керек. Мунун өзүнүн көрүнүшү да аябай богатый. Так. Эми будайдын бир жагын, башынын бир жагын токудук. Азыр бир аз калды. Ушинтип отуруп алып эле өйдө жака, 10 катарды өйдө жака көтөрөсүздөр. Азырынча бирдемке эле болуп көрүнүп туруп, анан кийин бир эле будайдын бир эле башын эметип алсаңыздар, эле бир катарын токуп алсаңыздар, анан кийин кызыгып, өзүңүздөр кызыгып, телевизор көргөндө, эс алганда, колуңар бош болгондо, акырындап току берсе, эми баштап койсо бүтүп калат негизи. Бүтүп токулуп калат. Мынакей. Так. Азыр дагы 2 катар токуйм, анан сиздерге көргөзөмүн. Мынакей. Бүттүк. Мына. Монтип токулуп калат. Эми болсо, эме сол жагынан алабыз дагы. Эми биринчи катар кетти. Бүт будайдын башын кошуп аткан жерде. Мынакей кошобуз. Минтип баарын кошуп алдык. Ошо биринчи катарды токуп кеткенде, сол жагынан эле токуп кетебиз да. И мойнуна чейин кокеткасын да алып кетебиз. Ушинтип будайдын баарын кошуп алдык. Эжекелер, мынакей. Будайдын баарын биринчи катар менен кошуп алдык, сол жактан. Мынакей, кошуп алдык. Мынакей, могу жери да, мына жери. Кошуп алдык, биринчи катарын кошуп алдык. Эжекелер, мен мындайынан жакыныраак эметейин. Эми, мисалы, мен бүт кошуп алдым, мына жерге келдим. Берде кокеткасын алып кетип атам азыр. Алып кетип туруп, анан мына жерге келдим. Ошо мына жакасына келдим дагы. Эми укороченный ряды деп экинчи катарды алып кеттим. Буну токубайм, мына жерин токубайм, биягын токуйм. Мынакей, кетти да, бияка. Кетти, мына эмеге келди, берге. Будайдын башына келди да, мисалы мен биягын токуп, берге келип, кайра бияка келип, эми мына будайдын башына келдим. Мынакей. И экинчи катар кетти, эжекелер, мынакей. Мен жана бир катар, 2 катар деген ушул. Экинчи катарга келдик. Мынакей. Так, мен кофтаны алып коеюн, көрүнсүн силерге. Так, мына. Экинчи катарга келдик. Мынакей. Жөн эле токуп кетип атабыз. Эчтемке кылбайбыз. Жөн эле мындай эле катарларды токуп кетебиз. Так, второй ряд деп коет да, экинчи катар, второй ряд. Келдик, бул лицевой кетип атат, лицевой петля деп коет. Оң петлялар. Мындайынан одардык, эжекелер. Одардык, үчүнчү катарга кеттик. Эми үчүнчү катарды токудук. Мындайынан токуп кеттик, үчүнчү катарды. Мен бүт көргөзөм, азыр сиздерге түшүнүктүү болот. Мынакей, үчүнчү катарды токудук. Ошондо мындай болуп атат да, бул жактан үчүнчү катарды токуп атабыз. Үчүнчү катарды токуп туруп, мына жерге келдик.
мына но жерине келдик. Үчүнчү катарына келдик дагы, эме сол жагынан үчүнчү катарга келдик дагы. Берден анан мындайынан токуп туруп берге укороченный рядка келдик да. Аны да токуп, анан жакасын алып кеттик. Жакасын алып кетип туруп кайра кайрылып, жакасын берде жакасын кайрылып туруп анан берге но жерге келдик. 4-чү катарга келдик эжекелер. 4-чү катарды алып кеттик мынакей эжекелер. Лицевой менен кеттик. Бул оң жагы. Оң жактагы 4-чү катар оң жакта кеттик. Оң жакка кеттик. 4-чү катарды токуп койдук. Аягына жеттик. Эжекелер келдик. Но жерге келдик. 4-чү катар менен берге келдик. Эми мындайынан оодарабыз. Сол жагын оодарабыз. Көрдүңүздөрбү? Сол жагын оодарабыз дагы. Эми ушул жактан азиатский колосокту будайдын башын токуйбуз мынакей. 3, 4, 5, 6. 6-оон алдык дагы. Кайра өйдө жака 10 катарды токудук. 10 катарды токуйбуз. Өйдө жагына биякталып коеюн. Силерге көрүнсүн. Мынакей. 10 катарын токудук. Токуп атабыз. Мен азыр сиздерге бүт көргөзүп берейин. Мынакей. 10 катарын токудук. Өйдө жака токуп атабыз. Азыр санын 10го жеткирсек. Мынакей. Жөн эле өйдө жакка эле 6 петляны өйдө жака 10 катарын көтөрө беребиз. 10 катарын көтөрүп, мынакей. Көтөрүп коеюн 10 катарын. Мынакей. Он катарын көтөрдүк. Так. Бул жактан, сол жактан эми кофтанын ички жагы да, ич жагы. 1, 2, 3. Сол шиштен оң шишке биз 3 петляны алдык. Так. 2, 3, 4, 5, 6. Бул жактагы 3-өө калат. Муну токубайбыз. Жөн эле шиште спицада жүрө берет. Биз жалаң эле 6 петляны токуйбуз, 10 катар өйдө жакка чыгарабыз. Мынакей. Болду, ушинтип эле токуй беребиз. Мен азыр экранды өчүрүп, кыскартып бул убакытта токуй берейин. Анан токуп бүткөндөн кийин мен сиздерге дагы жанагы укороченный ряды дегенди дагы көргөзөм да. Кантип мо жерине кошконду, анан но жерде мына жака кошконду. Урматтуу айымдар, мынакей. Токудум. Эми көрүңүздөрбү, бул ич жагынан токулду да. Эми оң жагынан биз кошобуз. Кошуп кетебиз мынакей. Bir катары кетти. Биринчи катары бул будайлардын башын кошобуз биз. Так. Бирде
5 будайдын башы так мынакей биринчи катар кетти. Могу жерди түшүндүрүп атам, мына жерди түшүндүрүп атам. Биринчи катары кетти. Эми экинчи катар эжекелер. Экинчи катарында мына жерде укороченный ряды болот. Мынакей экинчи катарына кетебиз да. Анан мына жерине чейин токуйбуз да, кайрылабыз кайра. Бул жагына тийбейбиз. Кайра кайрылабыз. Эми мындай да, могу жерде башын кошуп кеттик. Мындайынан берге келдик, мына жерге келдик. Мына токуп бүттүк, берге келдик. Бул жака кеттик. Бул жака кетип туруп, анан жакыныраак коеюн. Мынакей, будайдын баштарын коштук эжекелер. Будайдын баштарына мынтип кошуп келдик. Берге чейин кошобуз да. Анан бул жактагы илмектерди токуйбуз дагы, токуйбуз. Могу жерине келебиз, мына. Ошо кокетканын ортосуна келебиз дагы. Анан укороченный ряды деп кайра бияка кайрылабыз. Мындайынан кетебиз. Бул экинчи катары. Кеттик дагы. Кайра үчүнчү катарында келебиз дагы. Могу жерин токуйбуз. Бул үчүнчү катар. Экинчи катары мына жердеги укороченный ряды. Вот смотрите, биз азыр экинчи катарды мен токуп атам. Ошондо мен могу жерге чейин токудум. Получается. Ошо жерге чейин токудум. Анан үчүнчү катарга кетебиз. Үчүнчү катарга кетип, мен үчүнчү катарды токуп атам. Эми болсо, ошо үчүнчү катарында могул укороченный ряды ушул болот. Мына биринчи ряд бияка кеттик. Бирден кайрылдык. Бул экинчи ряд кетти. Кайра үчүнчү ряд берге келдик. Бирден кайра кайрылдык. Эми төртүнчү катарды токуйбуз. Төртүнчү катарды токуп атам. Төртүнчү катарды токуп, бул жагынан бешинчи катарды токуйм. Сол жагынан бешинчи катар кетет. Ошондо биз сол жагына чейин бияка келдик да, мына жакасын алып кеттик. Бешинчи катар жакасын алып кеттик. Алтынчы катар кайра жакасын алып кеттик. И мындайынан могу жерге келебиз. Могу жерге келебиз дагы. Анан будайдын башын бул жака эңкейтип токуп кетебиз, бул жака. Кайра ортосунан 4 катар токуйбуз. Кайра биягында укороченный ряддарды токуйбуз, 2 ряд. Кайра буну могусун бул жагынан баштайбыз. Баштасаңар бүт түшүнүктүү эле болот. Ушинтип мен 6 катарды токуп, эки будайдын ортосунда 6 катар болот да. 6 катарды мына укороченный ряды берди. И могу жерде ортосунда. Мынакей. Ушул. 4 катар ушул кошот, 4 катарды ушулар кошот да, ушулар кошот. А 5-6 катарлар моюнун алып кетет. Моюн жагын алып кетет. Ошондо мен ушул жагынан эле адашпасаңыздар, оңой эле токуйсуздар. Эми мен сиздерге укороченный ряды дегенди сиздерге көргөзүп берейин. Кантип токулат. Мынакей токуйбуз. Мына токуп келе атабыз.
оң жагынан токуп келе атабыз. Так, укороченный ряды деген ушундай токулат. Токуп келе атабыз дагы. Анан биз деген мисалы бул кайра могу жагын токубай туруп, могу ушул ортосунан биз деген эки катарды кошуп кетиш керекпиз. Эки катарды мындайынан эле минтип эле кошуп кеткенде, эжекелер, мына жерде обязательно жыртык болот. Анан муну укороченный ряды муну мындай кылат. Сол жагынан жипти мындайынан таштайбыз колдун үстүнө. Анан могунун ичине, петлянын ичине киргизебиз дагы, болгондо ылдый жактан мына эки петляны көрдүңүздөрбү? Мына жиптин эки жигин. Ошону мындайынан тартабыз дагы, жипти минтип тартып койсок, мына экөө ушундай болуп калды. Кайра сиздерге көргөзөйүн. Мынакей. Мына жип, мына петля, илмек, мынакей. Бул илмек бул жакта турду да. Бул жакта мына илмек. Жипти мындайынан колубузга илебиз. Могу оң жактагы спицаны сол жактагы спицанын петлясына киргизебиз дагы. Анан мына эки жипти бротоло минтип чыгарабыз дагы. Анан могу жипти мындайынан тартсак, могу жерде эки эме болуп калат. Петлянын асты жагыда, петля мындайынан, илмек мындай да, мына илмек. Аны ошо илмекти минтип алып кеткендей болобуз да, мына минтип. Могундай алып кеткендей болобуз. Бул илмек, узун илмек, а мына илмекти минтип алып кеттик да петляны. Ошондой кылып алып кеткендей болобуз. Мынакей, ушинтип мен азыр башка өңдөгү жип менен токуймун, сиздерге мындай көргөзүп берейин. Кошулган жеринде жыртыгы такыр көрүнбөйт. Өзүмен өзү, мисалы бир өңдөгү жип менен токусаңыздар, кайсы жерден кантип кошуп кеткени, кантип чоңоюп кеткени, эмне үчүн кокеткасы бул жагында кененирээк, бул жагында моюн жагы мындай чоюлган жок деп суроо бергенге таппайсыздар да. Кайсы жерден немелер эки катар кантип кошулду, эмне кылып кошулду көрүнбөй калат. Мисалы мен жанагы обратное, укороченные ряды деп сиздерге айтып атпадым белем. Мына укороченные ряды ушинтип токулат. Мынакей. Эми минтип айтканда эч бир эмеси жок да. Кайсы жеринен кошулду, эмне кылып кошулду, кандай себеп менен кошулганын да билбей каласыздар. Азыр сары жипти алып салайын. Так. Видео узагыраак болот, көрүп коюңуздар. Бул аябай көп информация берип атам да. Үйрөнүңүздөр эжекелер. Жыртыгы жок болот. Мен мурда ушинтип көйнөктөрдүн этегин, юбкалардын этегин эметип, но жери жыртык болуп, но жери. Анан ичинен жип менен тигип, убара болуп, канча жыл. Анан көрсө ушундай укороченный ряды деген бар. Ошону үйрөнгөндөн кийин эле эч бир эме жок да. Проблема жок. Мисалы бул, оң жактагы илмектер башкача токулат. Азыр мен бирке токуп туруп көргөзүп коеюн сиздерге. Мына көрдүңүздөрбү? Эми мисалы мыногу боз өңдүү жип болсо, мунун эмесин сиздер даже байкабайт болчуңар. Кайерден эмне кошулган, эмне үчүн бияга кенейип кетти.
Эми болсо мен азыр дагы бир аз токуп анан сиздерге көргөзүп берем. Мынакей. Эми бул жаанан көргөзөйүн. Бул жаанан. Сол жаанан кылсаңыздар мына моундай болот. Жанагындай кылып жиптин ары эметтеп эле. Эми оң жагынан мисалы жипти, мына жипти мындай илмекти которобуз мындайынан. Которобуз муну жипти колдун үстүнө спицанын үстүнө эметесиз да и мынакей астынан кайра эки петляны астынан алдык. Эжекелер мынакей. Могу жагын чоюп койсом, могусу кичирейип калат. Эми петля мындайынан бүктөлүп калды да. Жана андай кылып көргөзүп берем го сиздерге. Мисалы мына илмек да. Ошо илмек, азыр мындайынан коеюн. Мисалы биз илмек, мына илмек. Илмекти мындайынан алып кеткендей болобуз да, беринен сайып. А муну тартып койгондой болобуз, кыскарып калат. Эми болсо мен сиздерге азыр ногул өңдү көргөзүп коеюн. Мындайынан токуп атабыз. Оң жагынан токуганда илмекти ордунан мындайынан которуп коебуз, болду. Муну мындайынан карап, улам неме кыла берсе, на автомате болуп калат, даже ойлонбой каласыздар. Мен башында бир күн кечке ойлонуп, такыр түшүнбөй эметип, анан кийин токуй бердим, анан бир маалда оп оңой эле экен деп анан токуп кеттим. Сол жагынан бураганда, сол жагына эме жанагы укороченный ряды кылганда моундай болот. Мисалы могу жагынан кылсаңыздар ушундай болот. Эч бир эмени мындай кыйынчылыгы деле жок да. Негизи эч бир кыйынчылыгы жок. Мен сиздерге мындай шашпай көргөзүп берип атам. Анткени ошо немецкий метод деп коет. Укороченные ряды, немецкий метод деп. Ошо акылдуу айымдар көп да. Бүт айласын издеп таап, оңой жагын көргөзгөн. Азыр бир аз токуп туруп анан сүрөтү жакшы көрүнөт. Оңой эле, абдан эле оңой. Мен бар деңиздерден кандай десем эме түшүнбөй калсаңыздар, кандай десем эме аябай аракет кылып атам да, эжекелер, аябай аракет кылып атам түшүнсүн деп. Айла жок, кагазга тартып берейин десем, бунун баардыгын кол менен көргөзмөйүнчө тартыш кыйын да. Эми эжекелер мынакей. Мына. Көрдүңүздөрбү? Эч бир жыртыгы жок. Бул жагынан эки катар кошулду, бул жагынан эки катар кошулду. Эми ушинтип мисалы токой берсе болот да, кошупчу, кенейтип. Эми мындай эжекелер. Мисалы мойнун могундай размер кылганга болбойт да, туурабы? Ошон үчүн мойнун биз ушул мойдон калтырыш керекпиз. Мен да моундай кылып токудум. Бүт эле оң ряд менен кылдым да, лицевый петли кылдым. Тиги жагынан да лицевой, бул жагынан лицевой, анан ушундай сүрөтү жакшынакай болуп түшөт. Бул жакасын.
Бул жагын мен мына жагын лицевой кылдым, ти жагынан изнаночный кылдым. Эми мына эмелер кошулган жерлер. Мынакей. Кошулган жерлер. Ортосу мына будайдын ортосуна келгенде мына жерден кошулат. Эме укороченный ряд. Могу жерден эле монун ортосунан 2 ряд кошулат мына жерден. Бул жерден бул будайдын башы да. Бир будайдын башы. Ошонун ортосунда 6 катар болот. Мына жерде 6 катар. Могу жеринен бир кошулат. Мына жагында 2 ряд кошулду да, мындай болуп кошулат. Мындай болуп көрүнбөй? Мына жери ушинтип кошулду. Мынакей эжекелер. Моундай болуп мына жери кошулду. Анан кийин бул жакка келип, бул жеринен дагы мындай болуп кошулду. Могундай ряд кошулду, берген көрүнбөйт, эч бир көрүнбөйт. Мынакей. Ушул жерден 4 катар кошуп кетебиз, 4 катар. Ошондо эжекелер, мына жеринде 2 катар кошулат. Мына жеринде дагы 2 катар кошулат, ошондо 4 катар билинбей туруп, мына жагы көрүңүздөрбү, кенейип калды. Бул жакка караганда бул жагы кенейип калды, мынакей. Буну да үтүктөйм мен бул жагынан. Анан эме болот. Эми могундайдан бешөө кылганда кенен эле биз мына төштөн өйдөрөк жери кенен болот, мына жакасы. Ошол нормал экен да, норма. Мен корккум да башында, мына эмне, бир кичикей, бир мындай, могу жери биягы чоң дегенде, анан кийин көрсөм, ошол туп-туура эле болот экен. Мына мисалы мен мына жерге чейин токуп койдум, мынакей. Мына угул. Мына көрүңүздөрбү? Болду. Ушул эле катар, ушул эме мына жер кенен жетет экен. Ушундайдан дагы мен бешөө кылам да. Мисалы мына кофтага дагы буда мынакей бул асты ушунча, анан дагы оң жагында, сол жагында да асты ушунча болот да. Анан берде мына жең, мынакей жеңи. Жең болгон жери, мынакей, мына жери. Мына могунчасы да жеңине кошулат. Могунчасы дагы арчагына кошулат. Анан кайра берди жеңине, анан берге алдына кошулат. Мынакей. Бул деле ушундай. Ошону мен билинбей туруп, бунун баардыгы кошулуп отуруп, мына бул алды, мынакей алды. Арты, арт жагында спинкасы да ушундай кошулат. Дагы полочкасы да ушундай кошулат. И 2 катар мына ушундай расстояние 2 жеңге кошулат. И нормальный кофточка болуп калат экен. Анан буну дагы эми токуп бүткөндөн кийин түздөйм, бир сыйра үтүктөйм. Азыр бул тартылып туру. И мынакей көрүнүшү. Эжекелер, чоң рахмат сиздерге ушул убакытка чейин жетип, мага көңүл буруп койгонуңуздарга. Абдан жакшы, абдан сонун кофта. Үйрөнүңүздөр, түшүнбөсөңүздөр комментарийге жазып коюңуздар. Мен жооп бергенге аракет кыламын. Анан тышкары много өзүнчө кроп болот. Мунун да мастер-классын чыгарамын. Ошонун много кофтанын основасынан ошону кылып атам, бротоло буну түшүндүрүп, и дагы бир мастер-класска кылганга. Бизге катталыңыздар, биздин Кыргыз каналга катталып, башкаларга дагы айтып, бекер сабактар болуп атат деп рекомендация кылып, комментарий жазып, лайк басып, анан биз менен бирге болуңуздар эжекелер.